Ассаламу алейкум, урматтуу достор, туугандар. Сиздерди улуу ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элибизге, жерибизге тынчтык болсун. Мен бул видео кайрылуумдун себеби мен маданияттын өкүлү катары кайрылып жатам. Себеп дегенде азыркы учурда көпчүлүктүн көңүл чордоонунда болуп аткан чоң казат кыймылы жана ошондой эле Сыймык Жапыкеев мырзанын көптөгөн кайрылуулары болуп жатат. Сөз жок, идеяңыздар абдан жакшы. Мамлекетти көтөрүшүбүз керек, экономиканы көтөрүшүбүз керек. Бирок ошону менен бирге эле элди маңкурт кылып салбашыбыз керек да. Себеп дегенде мен эмнеге маңкурт? Сиздер ар бир видеоңуздарда ушу маданиятка жана спортко абдан каршы келип атасыздар да. Мисалы үчүн кара жорго бийлеп эле коелу, кара жоргого каршы чыгып атасыз, жана ошондой эле спортко бойбуз правилга каршы чыгып атасыз. Бул маданият менен эле спорт Кыргыз Республикасын дүйнө жүзүнө таанытып келатпайбы? Биз ошол менен гана азыр сыймыктана алабыз да. Көзгө басар ошол эле нерсебиз бар го. Жана ошондой эле бир видеоңузда, бир чогулушта ушундай бир сөз сүйлөп атканда, Максат мырза сүйлөп атканда, бир кыргыздын салт санасына каршы бир сөздөрдү айтканыңыздан ар жакта угуп отургандардын бирөөсү чыкты эле. Биз бул байыртадан келе жаткан каада салттарыбызда эмнеге десе, кое турчу деп анын оозун жаап басып салдыңар да. Демек, азыр мына ушул нерседен пайдаланып, көпчүлүктүн колдоосу менен балким сиздер депутат болуп калат чыгарсыздар. Депутат болуп калсаңыздар, демек маданият менен спортту жок кылып саласыңарбы? Анда кыргыз эли маңкурт болуп калбайбы? Акчага жакшы, бирок ошол менен бирге маданиятты алып кетишибиз керек да. Маданиятты, спортту, мына мисалы үчүн салт сана, каада салт. Бул рестайлинг болуш керек деп жооп берип атасыңар да. Демек, бул баягы өзгөрүп туруш керек. Анан өзгөрүп акыры түбү жок болуп кетиш керекпи сиздин оюңузчачы? Бул жакты дагы көңүл буруп коюңуздар. Себеп дегенде көптөгөн кишилер сиздерден көп нерсе үмүт өтүп атат. Робин Гуд катары көрүп атат сиздерди. Ошондуктан элдин үмүтүн жакшылап актаңыздар, элдин үмүтүн маданиятсыз, спортсуз актай албайсыздар. Себеп дегенде спорт бул ден соолук болбосо эчтекеге жетпейбиз. Маданиятты, каада салтты, үрп адаттарыбызды биз эч качан унутпашыбыз керек, эч качан. Ошондуктан сиздерден суранат элем, маданиятты дагы, спортту дагы жакшылап даңазалап, ошол жакты дагы бир жакшылап колдоп кетиңиздер. Анан экрандан туруп чылым чеккениңиз, жана ошондой эле Голландияда жүрүп, бул Грузияга барып, вино ичпегенде эле болуп калат деп ушу марихуана чеккениңизди тастыктаганыңыз, бул дагы акылга сыйбаган нерсе. Анткени себеп дегенде сизди көптөгөн киши карап атат, көптөгөн киши сиздерден айрымдары баягы үлгү алышы мүмкүн. Ошондуктан сиз социалдык жактан абдан жоопкерчиликтисиз, жоопкерчиликтүү болгондуктан ошол жактарын дагы жакшылап карап коюңуздар. Максат мырза, сизге дагы айтат элем, ошо Сыймык Жапыкеевдин ошол жактарын өзүңүз көңүл буруп, оңдоп айтып коюп турсаңыздар абдан жакшы болот эле. Чоң рахмат. Мен Эмил Токтогонов, Кулатуу Эртаймаш Федерациясынын башкы машыктыруучусу жана негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын Кулатуу Федерациясынын президентимин. Өзүм Кыргызстан желегин көтөргөн мушкер болгон убагында канчалаган мушкерлерди дайындап, канчалаган дүйнөлүк чемпиондорду дайындадым. Мен элге кайрылуумдун себеби азыр аябагандай мына кухняда отуруп алып бир киши биздин ошол мына Валентина Шевченкодай болгон, Бусурманкул Камряандай болгон, Жумабек Актилектей болгон биздин баатырларыбызды корозго теңеген бир Сыймык деген адам бар экен. Кухнясында отуруп алып эле, тамеки ичип отуруп алып эле биздин мушкерлерди жамандап, бой бес правилга барбагыла, коростордой болуп согушпагыла деген бул кандай туура эмес. Сен кем акылсың?
Биздин мушкерлер керек болсо ошол Кыргызстандын желеги үчүн канын төккөн, жанын берген. Сен ошону өзүңдүн душаң менен аны айтмак эмессиң. Сен просто эле могу мээң тайкы болуп калган. Сен антип айтпашың керек. Ошол адамдар өмүр бою мына кичинекей кезден бери күнү түнү дебей тренировка кылгандан дагы канын аябай, жанын аябай. Эрежесиз эртайм ашка эмес. Биздин спортчуларга керек эмес. Даже мына биздин улуттук көк бөрүгө да асыла баштадың. Бул деген биздин ата тегибизден бери ойнолуп келген көк бөрү. Мына мен көк бөрүнүн Нарын областы боюнча федерациясынын президенти болуп жакында дайындалдым. Жакшы түшүнөм көк бөрүнү. Бул не деген тантык көк бөрүгө барбагыла деп. Не деп тантып атасың сен отуруп алып кухняңда. Антип эч качан элди туура эмес жака үгүттөбө. Керек болсо ошо кухняңда отуруп алып тамеки чегип көрсөтүп атасың жаштарга. Бул не деген үлгү? Биз жаштарды спортко тарта албай атсак, жаштарды спорт менен алектенсин, тамеки чекпесин, арак ичпесин, денисин чың болсун, күчтүү болсун деп атсак, сен келип алып тескери сүйлөп атасың. Антип айтканың туура эмес. Антип айтканың үчүн жооп бересиң сен бир күнү. Бизди коросторго теңеп, биздин мушкерлерди. Не бул андай кылганың? Туура эмес ал мындай кылганың. Элди экиге бөлүп, элди чоң казатка аттангыла деп, элди чоң казатка аттандырган сен эмессиң бул жерде. Мына чоң казатты кандай экенин биз көрүп жүрөбүз мына. Угуп жүрөбүз, окуп келгенбиз Манас атабызды. Чоң казатка деген Манастай болгон баатырлар, эл сыйлаган баатырлар алып барат. Кухняда отуруп эле тамеки чегип, арак ичип отуруп эле сен айбандай болуп элди чоң казатка өндөгөнүң кандай?